sen üçün жашабадым беле балам. Өйдө чыксам өбөгүм, ылдый түшсөм жөлөгүм болот дебедим беле балам. Жалгыз калсам, карааным болбойт беле. Үмүтүм тилекке каршы акталбады. Menden ketсе кечир балам деп айтууга мен даярмын. Айылда эле жашасам, балдар неберелердин жанында болсом деп любой эне ойлойт да. Келер бекен деген үмүт деген жаман да. Үмүт менен жашайсың да. Төрөлгөн жерим балыкчы. Ошо жерде поварлык окууну бүткөм. Өзüm искусство жагынан иштеп жүрүп, 6 жыл иштедим Рыбачы элдик театрында кыз кезимде. Андан кийин поварлыкту бүтүп, анан турмушка байланыштуу турмушка чыгып кеттим. Жетегүздүн Актерек деген айылына чыктым. Ал аяктан 22 жыл жашадым. Күйөөм 58 жашында каза болуп калды. Bu жерге келгеним 3 жылга кетти мен. Сиңдилерим угуп, эмеден, телевизорден, тияк-бияктан угуп, анан уш жерге ылайыктуу экен, уш жерге өз эмем менен, каалоом менен келдим да, эми бир үйдө жалгыз туруу мага деле кыйын болуп калды да, эми жалгыз болуп. Багып алган балам мени кабыл албай койду. Мурун жакшы болчу. Андан кийин үйлөнүп жайлангандан кийин эле анан ошо мени кабыл албай койду. Туулгандан 17 күн дегенде эле багып алгам мен. Ойлодум да жалгыз бала мени карайт экен, багат экен деп, ошон дарственный кылып койгом. Анан эми билбейм, сотко берилгем. Ичим атышат. Мен ошон үчүн ыйлап жүрүп, көзүмдө мына операция болдум. Азыр оң көзүм жакшы көрбөйт. Операция болгондон кийин дагы катарак пайда болду. Ошого кайгырып жүрүп эле ошол ыйдан, кайгыдан пайда болгон көз, мурун көзүм аябай жакшы болчу. Мен канча жашоом калды, ким билет, бир эле Кудай билбесе. Мен ага канча жолу кайрылып келдим. Анан өзү каалоосу болбогондон балким аялы каршы көрсөттүбү, анан өзүнүн ниети жок да, алыш үчүн. Кенедей да эмеси жок. Өзүнүн боору жокпу, же бирөөнүн сөзүнө кирип эме кылдыбы, ал эч кандай кайрылбай калды. Көп эле таарыныш бар, көп эле дагы эле түтпөйм мен. Эми Кудайга койдум, мейлем жашта. Кичинекей кезинде мама деп эле эмне кылып баккан жокмун, айланайын, оозунан эчтеке кетирбей, бир ооруткан жокмун. Киши келатса жашырып жаап койгуй, көз тиет экен, антет экен, минтет экен деп. Ойлойм, дайыма ойлойм ошентип, кайра кайрылып ошол элиме барсам, кайра ошо бала менен эле жашасам деген үмүт бар. Үмүт жакшы да, үмүт менен ойлойсуң да, койкуй деп үмүт менен жашайм. Анан кантип ойлобойсуң, жалгыздык. Ар бирөөнүн мен башымда мен эле эмесмин да, жалгыздык. Мен гана төрөбөгөн гана айыбым, анткени операция болгом мен. Сагындым. Кээде мындай эметкенде сүрөтү бар, эми ошону карайм. Анан кээде мындай эми жүрөң ооруйт да, ыйлайсың. Анан небере 2 эркек 2 кыз болуптур. Ошол жерде эмелер бар да, туугандар, ошолор звонить этип айтып калат. Ушундай деп. Анан мейли мен таарынчым деле болсун. Кайра кайрылып албаса деле койсун, звонить этип койсо болот да. Мама, мейли ден соолугуңуз кандай тигүү деп сурап койсо, менде деле үмүт бар да. Мен аны арт түртүп же бирдеме кылган жокмун да. Обязательно жүрөгүң ооруйт да.
же башка балдарым болсо да мейличи дейт элем. Анан жалгыз ушул жолдошум өлүп калса да ушул мага келер бекен деген үмүт деген жаман да. Үмүт менен жашайсың да. Неберелериме эме болгон жокмун. Неберени бир жолу алып келди. Bir kız bir erkek bolчу ал кезде. Неберени жыттаганга эмеге мүмкүнчүлүк берген жок. Карылар үйүндө экенин билет, обязательно билет. Бири кайрылып келип, эне кечирип коюңуз деп кечирим да сурабайт. Эми ал өзүнө жасайт, мага эч кандай эмем жок. Анан эми өзүм карашым керек да. Мен ал карабай калды деп эле мен эмне такыр эле эметип калышым керекпи? Жок, мен андай эметпейм. Эми акылы болсо мен алып кетет го тийби дедим да. Эми ат эле өзүнүн эмеси бардыр. Аны мен эме кыла албайм. Ага да жаман да көрүнө албайм мен. Кайра бара бербейин да тажатыпчы. Өзү кабыл албагандан кийин мага эмне? Обязательно таарынч бар. Жаман да болсо, эгерде менден күнөө кетсе, кайрылып туруп, мама деп айтууга болот да. Ай момундай. Мен сиз менен жашагым келбейт. Анан жүрөсүң, жашаш керек. Ал баланы кечке эле ойлой бергенде эмне натыйжа болбогондон кийин келсе анда мен кечирет элем. Кайрылабы, кайрылбайбы, бирок жүрөгүндө бар болуш керек анын деле. Эми энемин да мен мейли деп эле кечирет элем келсе. Ошондой деле үмүт бар, бирок анан эми билбейм орундалабы, орундалбайбы. Бирок эненин эмесин алган, батасын алган бала оңолот дейт. А деле карыйт да. Балким ойлогон ой балким бардыр ичинде, билбейм мен аны. Мен бирок ойлойлу берип, ошо ойлоп күтөм, балким келип мени кечирим сурап эметсе мен кечирет элем. Энемин да мен кантип кечирбейм. Андан башка балам болбосо же эмем болбосо алып кетсе мени, эгерде ушул бир жүрөгүндө бир эме болсо, келип алып кетсе мен ошо неберелерим менен эле чогуу жашап эле, мындайча айтканда, кыргызча айтканда ажал келсе, ошо жериме эле, элиме эле барып, ошо жерге күйөөмдүн жанына коюлсам деген үмүт бар, эме бар. Анан билбейм мен башканы кандай деп ойлойм. Анан тагдыр экен, ошого баш ийип жашап атам. Балам келсе, бучактап менден кеткен күнөө болсо кечирип кой, энелик менден күнөө кетсе, мен эмне себептен күнөө кетирдим деп мен эч качан өзүмдү балким бир жеринен кетип калдыбы күнөө, же бирдеме болдумбу деген ой деле болот менде. Анан баланы кантип анан эметесиң, баары бир эле кечирем да, кечирет элем мен.